Урматтуу депутаттар, бүгүн 7-ci чакырылышта Жогорку Кеңештин 3-cü сессиясын ийгиликтүү жыйынтыктап жатабыз. Эми ушул убакыт аралыгында аткарылган иштерге, жасалган жумуштарга бир аз сересеп салсак. Бул сессиябызда олуттуу окуялар, маанилүү иш-чаралар менен эсибизде калды. Күздө Кыргыз парламентинин 85 жылдык мааракесин белгилеп, мыйзам чыгаруу органынын тарыхын, баскан жолун жана келечегин талкуулаган чоң иш-чара өткөрүлдү. Анын ичинен көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламент жетекчилеринин катышуусунда чоң конференция уюштурулуп, Жогорку Кеңештин мамлекеттеги эле эмес, эл аралык деңгээлдеги ролу тууралуу кеңири баяндамалар жасалды. Кадырлуу кесиптештер, эл арасында парламенттин ишине карата ар кандай пикирлер, түрдүү сындар айтылып келе жатканы жашыруун эмес. Кээде биздин депутаттардын ыйгарым укуктарына кирбеген иштерди да талап кылган учурлар болот. Чындыгында эле мамлекеттеги маанилүү маселелердин бардыгы депутаттардын кароосунан өтүп, анын ичинен ар бир мыйзам долбоору парламент тарабынан кабыл алынат. Бирок аларды аткаруу милдети министрлер кабинетине жүктөлүп, депутаттар көзөмөлдөйт. Азыр бардык бийлик бутагы бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бирдиктүү саясат жүргүзүүдөбүз. Өлкөнүн өнүгүшүнө багытталган демилгелерди дароо колдоого алып, керектүү иштерди ыкчам жана тез жүргүзүү ыкмасына өттүк. Саясий оюндардан алыс болуп, жеке амбицияларыбызды артка калтырып, мамлекеттик кызыкчылык үчүн иштеп жатабыз. Натыйжада бийлик бутактарында туруктуулук орноп, өлкөбүздө ири реформалар ишке аша баштады. Алсак, жыйынтыкталып жаткан сессиябызда жалпы 73 пленардык жыйын өтүп, мурдагы жумага чейин 181 мыйзам долбоору кабыл алынды. Кечеги жана бүгүнкү жыйында кабыл алынган мыйзам долбоорлорун кошкондо алардын саны 200дөн ашат. Анын ичинен алгачкы жолу аймактык административдик реформага багытталган мыйзам долбоору каралып, кеңири талкуудан кийин колдоп бердик. Бул мыйзам аймактардын өнүгүшүнө өбөлгө түзүп, өлкөбүздүн жаңы багытта алдыга жасалууга жардамчы болот деген ишеничтемин. Албетте аталган реформага карата ар кандай сындар айтылып, талаштуу пикирлер да жок эмес. Бирок эгемендик алгандан бери ишке ашырылбай келе жаткан бул реформа чоң саясий эркти талап кылып, кеңири изилдөөлөр менен жасалганы турат. Буйруса аягына чыкса, сөзсүз жемишин берет. Мамлекеттик казынанын натыйжалуу пайдаланууга жана башкаруу системасын жөнгө салууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле кылым курулушу аталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун салууга тиешелүү алгачкы мыйзам долбоорлорунун бирин да жакында эле кабыл алып бердик. Келечекте аталган темир жол курулса, Кыргызстан жол туңгуюгунан чыгып, Улуу Жибек жолу кайрадан калыбына келет. Өлкөбүздүн соода байланышы дагы кеңейип, мамлекеттер ортосунда эле эмес, континенттер ортосунда да жаңы транспорттук каттам ачылганы турат. Тагыраагы Чыгыш Азиядан түштүк Европа өлкөлөрүнө баруучу жол 900 чакырымга кыскарат. Бул жүк жеткирүү убактысын бир жумага үнөмдөөгө мүмкүндүк берип, жүк ташуу көлөмүн кыйла көбөйтөт. Андыктан мындай ири долбоорго тиешелүү тарыхый документтерди парламент тоскоолдуксуз карап, колдоп бердик. Кымбаттуу кесиптештер, азыркы тапта Кыргыз Республикасынын парламенти мыйзам чыгаруу бийлигин жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде мыйзамдардын аткарылышына көзөмөлдүк кылуу милдеттерин ишке ашыруу өкүлчүлүктүү жогорку орган катары өнүгүп келет. Айрыкча эл өкүлдөрү саясий, экономикалык, социалдык жана сот укуктук реформаларга өзгөчө көңүл буруп, өлкөнүн өнүгүшүнө багытталган мыйзамдарды күчтөндүрүү үстүндө иш алып барууда. Анткени укуктук мамлекет үчүн парламенттин ролу жогорку экени анык. Өткөн сессия алкагында депутаттар тарабынан 66 мыйзам долбоору киргизилип кабыл алынды. Ардактуу депутаттар, мамлекеттер аралык байланышты чыңдоодо парламенттик дипломатиянын ролу эбегейсиз. 3-cü сессиябызда аталган маселеге өзгөчө көңүл бурулуп, тышкы алакаларды чыңдоо аракетин көрдүк. Айрыкча алыс өлкөлөр менен парламенттер ортосунда кызматташтыкты кеңейтүүгө басым жасап, Улуу Британия, Венгрия, Австрия өңдүү Европа өлкөлөрү, андан сырткары Монголия, Азербайжан мамлекеттерине расмий сапарлар уюштурулду. Албетте бул чек эмес, дагы абдан чоң даван ашуулар
али алдыда деп эсептейбиз. Себеби Кыргыз парламенти мамлекетибиздин мыйзамдык базасын чыңдоого, туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясында каралган программалык милдеттерди ишке ашырууга аракет кылып, калыптанган саясий системасы бар, экономикасы кыймылдуу өнүгүп жаткан жана калкынын кирешелери ырааттуу өсө баштаган демократиялык мамлекетти курууга көмөк көрсөтүшүбүз зарыл. Бул үчүн президент жана министрлер кабинети менен тыгыз иш алып барып, жигердүү кызматташыбыз максатка ылайык. Ардактуу эл өкүлдөрү, жөнүкүздө сана дегендей, жасаган ишибизди жыйынтыгын көрсөткүчтү күн алыс эмес. Андыктан баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, жеке мүдөөдөн улуттук кызыкчылыкты өйдө көрүп, эл үчүн эмгектене берели. 7-чи чакырылышта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3-чү сессиясын жабык деп жарыялайм. Asqa solar talalar, elimizдің canı menen barabar.